Ардак Каролдун аспаптары күүгө келип, кызыл килемге чаң тийгизбей тазалагандар. Уюлдук телефондор үнсүз режимге коюлуп, ынтымак ордо кезектеги кадырлуу конокту тосууга даяр. Премьер-министр тосууга даяр. Колбашчы полковник Исаков. Бул жолу Алатоого Грузиянын премьер-министри Иракли Кабахидзе келди. Улуу грузин акыны Шота Руставели Жолбош Терисовдун Жамыган Баатыр чыгармасында айткандай, ак көңүлдүк жана берешендик чыныгы достуктун ачкычы. Ошентип дээрлик 34 жылдык дипломатиянын алкагында биринчи жолу кыргыз-грузин кызматташтыгы жаңы достуктун деңгээлинде уланганы турат. Грузиянын премьер-министри Кыргызстанга бийик деңгээлдеги расмий сапары менен келди. 34 жылдан бери дипломатиялык мамиледе болгон Кыргызстан менен Грузия жаңы саясий этапка кадам таштоодо. Тараптар саясий диалогдон тарта транспорт, логистика жана инвестициялык кызматташтыкка чейинки кеңири маселелерди талкуулашты. Президент Жапаров бул сапарды кыргыз-грузин мамилелеринин тарыхындагы жаңы баракча деп атады. Бүгүнкү сиздин расмий сапарыңыз грузин тараптын Кыргызстанга эң жогорку деңгээлдеги жасаган алгачкы расмий сапар экендигин баса белгилеп, кыргыз-грузин мамилелеринин тарыхындагы жаңы этаптын башталышы катары бааласак болот. Бул сапар эки өлкөнүн ортосундагы саясий диалогторду мындан ары тереңдетүүгө, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана маданий гуманитардык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга чоң түрткү берет деп ишенемин. Сүйлөшүүлөрдүн негизги өзөгү экономика жана транспорт болду. Мамлекет башчысы акыркы 5 жылда Кыргызстандын экономикасы дээрлик 2 эсеге өскөнүн белгилеп, эки өлкөнүн азыркы соода көлөмү алардын реалдуу мүмкүнчүлүгүн толук чагылдырбай турганын айтты. Өзгөчө көңүл Евразиядагы жаңа транспорттук архитектураны түзүп жаткан ири долбоорлорго бурулду. 2024 жылдын июнь айында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюуга жетиштик. 2024 жылдын декабрь айында курулуш иштери башталып, азыркы учурда кызуу темпте жүрүп жатат. Аталган долбоорду ишке ашырууга 9000 жумушчу жана 6000ден ашуун техника тартылды. Бул долбоор аймактагы эң маанилүү инфраструктуралык долбоорлордун бири болуп, Евразия мейкиндигиндеги заманбап транспорттук архитектуранын ажырагыс бөлүгүнө айланат. Жолугушууда транспорттук коридорлорду өнүктүрүү негизги стратегиялык багыттардын бири катары белгиленди. Азыркы учурда электрондук санариптештирүү тармагында пилоттук режимде электрондук уруксат кагаздарын өттүк. То есть кагаз алмашуунун ордуна электрондук форматта бланктар алмашылып баштады. Бул жакынкы эле май айынан баштап. Андан кийин негизинен биздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке киргенден кийин дагы ортоңку коридордо көбүрөөк транзиттик поток көбөйөт. Ошонун негизинде бизде ошо Грузияда, Кара деңизде порттор менен иштешүү алкагында көбүрөөк маани беришибиз керек мындан кийинки кадамдарда. Бишкек ортоңку коридор аркылуу Борбор Азияны Кара деңиз порттору менен байланыштырууда Грузиянын ролун өзгөчө белгиледи. Ошондой эле президент Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыккандан кийинки жаңы мүмкүнчүлүктөргө токтолуп, Бишкек-Тбилиси Европа багытындагы авиа каттамдарды ачууну сунуштады. Мындан тышкары тараптар банктык байланыштарды кеңейтүү, тамчы эл аралык финансылык борбору жана туризм тармагындагы кызматташтыкты күчөтүү маселелерин талкуулашты. 2025 жылы адашпасам 54 миллион доллардан тегерегинде товар алмашуу болгон эки өлкөнүн ортосунда. Эми бул менимче 34 жылдык дипломатиянын алкагында бул сандары өтө аз көрсөткүч. Сандар алдыда кандай
жыйынтыктар болот. Учурдагы азыркы сода жүгүртүү көлөмү чын эле чакан болуп атат. Бирок мындай статистиканы карасак, акыркы жылы 4 эсеге чоңойду десек болот. Андан тышкары азыркы учурда 100дөн ашык компания Кыргызстандын капиталы менен Грузияда катталып, ошо иштерин жүргүзүп атат. Бирок эми потенциал чоң. Жашыл энергетика коридору деген бир чоң иш долбоор болуп атат. Ошол Кыргызстан жайгашканы, генерация мүмкүнчүлүктөрү ушул мүмкүн караштырып, баары туура болсо, ошол жанагы энергетика коридоруна да кошулабыз. Ал негизги маани бул Борбордук Азияда генерация болгон электр кубаттуулугун ал жашыл да көбүнчө Европага экспорттолот. Грузия албетте Грузия аркылуу. Бүгүнкү кыргыз-грузин мамилелеринин духун так чагылдырат деп ойлойм. Кыргызстан менен Грузияны миңдеген чакырым аралыктар бөлүп турганы менен эки өлкөнү бириктирген негизги тема бүгүн транспорт жана байланыш. Ошондуктан Бишкек үчүн Грузия бул Европага чыккан дарбаза болсо, Тбилиси үчүн Кыргызстан бул Орто Азиядагы жаңы ачылып жаткан рынок. Ошондуктан бул жолку жолугушуу жөн гана дипломатиялык байланыш эмес, жаңы транспорттук маршруттарды, инвестицияларды, саясий кызматташтыкты күчөтүүгө багытталган саясий диалог экени талашсыз. И потом мы говорим, что мы завершена, слово для заявления. Так последовательно, да? Ее объявляют, она просто идет. Алато жыйындар залында эки тарап кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар документтер кол коюуга даярдалып жатат. Сначала 2 документа на ленту, а потом следующая она опять. Ошентип эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында агрардык жаатта, билим берүү тармагында, юстиция тармагында ондогон документтерди алмашуу жүрүп жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттарына президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Грузиянын ортосундагы достук мамилелер, эми конкреттүү долбоорлор жана практикалык жыйынтыктар менен толукталарын белгиледи. Реформаларды активдүү жүргүзүп, бизнес жана инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүүдөбүз. Ушуга байланыштуу биз грузин өнөктөштөрүбүздү транспорт жана логистика, айыл чарба, курулуш, санариптик экономика, туризм жана башка келечектүү тармактардагы долбоорлорго активдүү катышууга чакырдык. Өзгөчө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен Грузиянын порттук инфраструктурасын байланыштыруу маселелерине көңүл бурулду. Бул жааттагы өнөктөштүк эки өлкө ортосундагы приоритеттүү багыттардын бири катары белгиледик. Азыркы чакырыктарга карабастан эң негизги мамилелерди сода саттык, мындан ары бекемдөө, потенциалды колдонуу, кызматташтыкты толугу менен ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экен. Биз Бишкекке келердин астында эки өкмөттүн арасындагы экономикалык комиссиялардын жолугушуулары өткөрүлдү. Кечээ экинчиси өткөрүлдү. Абдан маанилүү жана туура убактында болгон жолугушуу болду. Шарттарды түзүүдөбүз. Ушуга байланыштуу Маалымат жыйындын соңунда мамлекет башчы Грузин өкмөт башчысын 2027 жылы Бишкекте өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине чакырды. Кыргызстан менен Грузия жаңы саясий жана экономикалык өнөктөштүктүн пайдалануулун түптөп жатканын тараптар өзгөчө белгилешти. Эми муз ордунан жылып токтоп калган мамилелер бардык тараптан жаңы баскычта уланат. Көзүңөр көрүп атасыңар да, көп жылдардан бери булар менен мындай чоң байланыштар жок болчу, анткени булар дагы ички саясатында көп дестабилдүү, бизде да көп болгон. Анан азыр буларда дагы баягы саясий тынчтык келди, бизде экономиканын өнүгүшү болуп атат. Анан баягы убакыт келди болуш керек. Анан негизинен азыр коридорлордун баары жабык болуп аткандан кийин, баягы түндүк коридор, түштүк коридор Иран жабылып атат, Россия жабылып атат. Азыр ортоңку коридор аябай актуалдуу болуп атат да. Ошондуктан бул Кавказ аркылуу баягы Европа чыгыш бул азыр эң актуалдуу тема да. Значит, ошо эки мамлекеттин ортосундагы транзиттик байланышты өнүктүрүү биз үчүн эң керек нерсе. Бул азыр сүйлөшкөндө ошо транзиттик потенциалды колдонуу боюнча.
бул аларга да керек, бизге да керек да. Анан кийин экинчиси болсо бул туризм дөнүгүшү. Өзүңөр билесиңер, Грузияда туризм абдан жогорку деңгээлде. Биз дагы ошо алардын тажрыйбасын алып, алар бизге келсе, биз аларга барсак, ошо туризм дөнүктүрүү боюнча баягы сүйлөштүк да. Бирок ошо туризм дөнүктүрүү үчүн биринчиден коммуникация керек. Авиа байланыш керек, түз мындай жеңил барып келгенге шарттарын түзүш керек да. Ошондуктан биз да ошо цифровизация боюнча дагы сүйлөштүк, санариптештирүү боюнча. Негизинен бул жакшы визит болду. Анткени көп айтып атпаймынбы, көп жылдардан бери мындай байланыш боло элек болчу. Эми жогорку деңгээлде сүйлөшүлгөндөн кийин бул иштер акырын-акырын ишке ашат. Президент Садыр Жапаров азыр Грузиянын премьер-министри өзү узатып бара жатат. Маалым болгондой азыр бардык эки тараптуу сүйлөшүүлөр болду. Бардык официалдуу иш-чаралар жыйынтыкталууда. Эми мындан аркы маданий программа кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде уланат. Он 13 июнь президент Садыр Жапаров Грузиянын премьер-министри Ираклий Кабахидзени Ысык көлдүн жээгинде кыргыз элинин кылымдарды карыткан маданияты менен тааныштырды. Алар боз үй шаарчасын кыдырып, комузчулук өнөрдөн тартып, зергерчиликке чейинки улуттук кол өнөрчүлүк менен таанышышты. Коноктор үчүн Манас эпосунан үзүндү жаңырып, кыргыз рухунун символу болгон Манас таңазаланды. Этно-маданий программанын кульминациясы улуттук ат оюндары болду. Бүркүт салуу, кыз куумай, жаа атуу жана каскадер чабандестердин өнөрү кыргыз элинин жоокердик тарыхын жана көчмөн цивилизациясынын бай мурасын даңазалады. Ысык көлдө уюштурулган бул маданий программа Грузиянын премьер-министринин Ала тоого болгон расмий сапарын жыйынтыктады.